Кара Буура районундагы Семетей кинотеатры 1980-жылы курулуп, пайдаланууга берилген. Өлкө эгемендик алгандан кийин кароосуз калып, жараксыз абалга келген. Семетей кинотеатрын кайрадан калууна келтирүү максатында Талас облустук өнүктүрүү фонду тарабынан 8 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ал эми Кара Буура райондук өнүктүрүү фондунан кошумча 1 миллион 260 миң сом бөлүнүп, жаңыланган кинотеатр өз эшигин ачты. Биздин райондо мындан мурун мындай чоң имарат жоктугуна байланыштуу элдер кино же бир театр көрө алган эмес, артисттер да келген эмес. Анан Кудай кааласа бүгүндөн баштап кинотеатр элге эшигин ачып берет. Чоң мааракелерди өткөрүп, маданий иш-чараларды өткөрүп, биздин Кыргызстанга таанымал артисттерди чакырып, бу жерде элге тартуулаганга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Семетей кинотеатрында 400 орунга ылайыкталган чоң залы жана 30 кишилик 2 чакан кино залы бар. Көп жылдан бери жабык турган кинотеатрдын кайрадан пайдаланууга берилгени жергиликтүү тургундарды кубанычка бөлөдү. Райондун областын жетекчилери алмашып, анан мына азыркы Талас областынын губернатору Нарбеков Бакыт ошо бала мындай өтө жоопкерчилик менен карап, ана ушу Семетейдин оңдолгонуна чоң жардам көрсөттү, финансылык жактан да. Ана мына бүгүн Кудай буйруп, ушу Чолпонбай Төлөбердиев чоң атабыздын 100 жылдыгы ушу Семетейден башталып атат. Оңдолгон аябай жакшы, элге жагып атат да. Мына өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Семетей кинотеатрынын ачылышы райондогу дагы бир чоң салтанат. Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдык мааракеси менен катарлаш келди. Мындан улам Воронеж облусунун өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Артем Верховцев жана Казакстан Республикасынын Жамбыл облусунун акиминин орун басары Канатбек Мадибек мааракенин коноктору болушту. Ага катар коомдук ишмерлер менен маданият өкүлдөрү кинотеатрдын ачылышына катышты. Келген коноктор жана Талас облусунун тургундары алгач Семетей кинотеатрынын алдындагы Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл чамбарларды коюшту. Семетей кинотеатрынын ачылуу аземине атайын кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү уюштурулду. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан турган пролог коюлду. Талас облусу менен Воронеж облусу билим берүү жана маданият, аскердик тармактарда кызматташат. Эки облустун кызматташуусун мындан ары арттыруу максатында Талас облусунун башчысы Бакытбек Нарбеков жана Воронеж облусунун өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Артем Верховцев кызматташуу меморандумуна кол коюшту. Меморандум Талас облусу жана Воронеж облусунун ортосундагы аскерий мемориалдык өндүрүш, орто жана чакан бизнести өнүктүрүү, айыл чарбасы, саламаттыкты сактоо, маданият, спорт, туризм тармагы, ошондой эле турак жай куруу жана жол транспорт тармагында эки тараптык кызматташтыкты көздөйт. Келген конокторго улуу ата мекендик согуш жылдарын камтыган тематикада концерттик программа тартууланды. Воронеж шаарында ушул Чолпонбай Төлөбердиевдин коюлган жеринде жыл сайын бизден дагы чын айтканда бийик деңгээлде айрым учурларда иш-чара өткөзүлүп, ушу Чолпонбай Төлөбердиев баатырыбыздын элесине ошонун урмат сыйы көрсөтүшүп турат. Андан тышкары мынакей кылымдар бою кошуна болгон Казак Республикасынын Жамбыл областынан дагы губернатордун орун басары Канатбек Кайшыбекович да келип отурат. Бүгүнкү күндө мынакей Казак делегациясында жалпы областтар боюнча биз конокторду күтүп атабыз. Вообще очень рад оказаться здесь, на киргизской земле. Я впервые здесь нахожусь и очень горд тем, что губернатор поручил мне возглавить делегацию от нашей области в дружественную страну. У нас общий герой, и очень большое значение, очень важно то, что и вы, и мы чтим тот поступок, который был совершен, он очень много олицетворяет, и я уверен, я хочу в это верить, что этот и многие другие поступки будут примером для наших детей, для того, чтобы мы помнили и не совершали тех ошибок, которые были в прошлом. Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкованын чыгармачылык жолу Семетей кинотеатрында башталган. Мындан улам кинотеатр заман талабына жараша жаңылангандыгы маданият ишмерлери үчүн мыкты белек болгондугун белгиледи. Кутуюган Кара Буура өрөөнүнүн топурагында турабыз.
Бул маданият үйүндө менин чыгармачылыгым дал ушул жерден гүлдөгөн. Дал ушул элдин батасын алып, ушул жерден менин дарагым көктөп, канатым ошентип керегим кеңейип турган учурда мен ушу жаштыгымда кеткен боюнча азыр келдим. Денем дүрүлдөп толкундап турам, мына Чыңгыз Айтматов 1000 жылда бир жарала турган казак эли айтат биртүү бар деп. Ошондой ол уясымак биздин залкар даанышманыбыз, ойчулубуз менен Европаларда бирге жүрдүк биз. Ырасын айтыш керек. Ушундай бир залкар бир даанышманыбыз бир келип кетиптир өмүргө көрсө. Андан кийин дагы айта берсек, бул Талас элинин топурагына Кудай Таала өз берип салган. Кайсы тармагында болбосун, мындай элди алдыга алып жүрө турган азаматтарыбыз көп. Элди алдыга үндөп сүрөп, азыркылар мотивация деп атпайбы? Ошондой элине туулгандан дем болгон, кубат болгон, арка жөлөк болгон азамат шерлерибиз көп бизде. Ошол эле бери жагы мына Чолпонбай баатырыбызды аңыз болуп биз окуп, угуп чоңойдук го. Эми айта берсек, мактана турган эл да, чындыгында. Ошол элибиз аман, жерибиз тынч болсун, биримдигибиз арта берсин, береке дөөлөттүү элден болуп, кылымды байырлап урпактарга буйрусун ушул ырыскы дөөлөтүбүз. Бул күнү иш чаранын экинчи бөлүгү Чолпонбай айылында уланды. Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдык мааракесинин алкагында республикалык маанидеги маареке белгиленип, Баатырдын жаңы музейи ачылды. Музейдин ачылуу аземине облус башчысы Бакытбек Нарбеков, Воронеж жана Жамбыл облустарынан келген делегаттар, жергиликтүү тургундар жана коноктор катышты. Алгач Чолпонбай Төлөбердиевдин эстелигине гүл чамбар коюлду. Андан соң музейдин кызыл тасмасы кезилип, келген коноктор жана облус тургундары Чолпонбай Төлөбердиевдин музейи менен таанышты. Чолпонбай Төлөбердиевдин музейи заманбап жасалгалар менен жасалган. Музей 2 бөлүккө бөлүнөт. Биринчи бөлүктө улуу ата мекендик согушка катышкан жоокерлер жана окуялар баяндалат. Экинчи бөлүктө заманбап 3D проекция жана медиа станция коюлган. 3D проекция бул ошол согуштун жүрүшү, согуш талаасын, ошондой эле согуш болуп аткан жерди чагылдырып, ошол согуш бүткөнгө чейинки кино деп айтсам болот. Ал эми медиа станция боюнча айта кетсем, медиа станция бул ошол тарых, биздин музейге бардык экспонаттар батпаганына байланыштуу ошол медиа станцияга камтыдык. Батпаган биздеги архивде турган экспонаттардын бардыгын ошол медиа станцияда камтыдык. Ошодон кеңири көрсөк болот. Экспонаттар бардыгы жаңы, жакшы, ар бир экспонаттын өзүнүн тарыхы менен, ар бир экспонат бизге ушундай баалуу, ошондой эле кыскача айта кетсем, ошол согуш маалында курал-жарактар, миналар, октор менен камтылды. Музейди салууга Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан курулуш иштерине 1,5 миллион, ал эми ички жасалгасына 5 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттен дагы каражат бөлүнгөн. Тарыхта биринчи жолу болуп, Чолпонбай атабыз дүйнөдө төшүн зотко тосуп, мекен үчүн жанын берген биздин чоң атабыз. Ana ушул чоң музейдин ачылышына биз 2019-жылы Альянс Алтын өнүктүрүү фонду аркылуу 1,5 миллион сом акча каржыланып, мунун курулуш иштерине жумшалган. Анан быйыл могу ички дизайны, бүт оформление баарына ремонтуна полностью 5 миллион акча каражат карап бергенбиз. Баягы райондон, ушул айыл өкмөттөн, райондун акиминен, областтан ушундай суранычтар болгондон кийин элибиз, жерибиз, тарых үчүн деп элибиз байкоочу кеңеш колдоп берип, аларга дагы чоң рахмат. Музей менен таанышкан коноктор жергиликтүү жашоочулар музейдин жогорку чеберчиликте сапаттуу жасалгандыгын белгилешти. Чолпонбайдын эрдиги унутулбай, мына бүгүн дагы элдин жүрөгүндө жашап жаткандыгы көрүнүп турат. Музейди көрдүк, Алтын Альянс компаниясы каржылап, кайрадан жасап чыккан экен. Бардыгы жакшы, экспонаттары жаңырып, мындай музейдин көрүнүшү абдан купулга толорлук жасалыптыр. Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдык мааракесине келген Воронеж облусунун жетекчилиги музейге белектерин тапшырды. И здесь подробно расписано о подвиге Чолпонбая Төлөбердиева.
Андан соң Чолпонбай айылында Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдык мааракесинин алкагында 100 бозой тегилип, кыргыз элинин баатырынын эрдигин даңтаган салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Маараке улуу ата мекендик согуш жылдарын чагылдырган театрлаштырылган иш-чара менен башталды. Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдык мааракесине арналган иш-чара жогорку деңгээлде белгиленип, баатырдын эрдиги даңазалангандыгына кыргыз эли ыраазы. Кыргыздын эң мыкты инсаны, кыргыздын баатыры Чолпонбай агабыздын быйыл 100 жылдыгы мааракеси болуп атат. Мен ушунча элди көрүп, ушундай боз үйлөрдү көрүп, ошол адамды ушундай даңтып аткан кыргыз элиме сыймыктанам. Чолпонбай биздин жалаң эле кыргыз эмес, ошол убактагы Советтер Союзундагы баатыр болгон. Бул баатырды дзотко төшүн тосуп, биринчи эрди көрсөткөн. Тарыхта айтылып жүрөт Матросов деп, Александр Матросов деп. Бирок биздин Чолпонбай атабыз бул эрдикти биринчи көрсөткөн. Ошону айта кетсек, мен жаңылбайм. Мына биз эл менен биз талас элим, талас жерим бүгүн чоң майрамды өткөзүп, Чолпонбай атабызды даңктап атат. Чолпонбай Төлөбердиевдин согушка эркиндикте, бейкутчулукта жашап аткандыгын чагылдырып, анан кийин согуш мезгилиндегисин бардыгын чагылдырып, элге жеткиликтүү кылып, кийинки урпактарга жеткиликтүү кылып түшүндүрдү деп мен өзүм ойлойм. Унутулуп калган нерселердин бардыгы эске салып атат урпактарга. В этот день собрались все люди, чтобы почтить память героя Советского Союза Чолпонбая Төлөбердиева. Я стою на этой земле, и это село называется именем Чолпонбая Төлөбердиева. Он отдал свою жизнь, он закрыл своим телом амбразуру, тем самым помог своим солдатам победить. Я очень рада быть на этом празднике. Чолпонбай Төлөбердиев родился в этом селе, и мы гордимся этим. Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдык мааракесинин алкагында облустун уус чебер апаларынын арасында ала кийиз фестивали да уюштурулду. Ага ылайык уус чебер апалар өз эмгектерин, ала кийиздерин көргөзмөгө коюшту. Алардын бири Бакаят районунун тургуну Калипа Эсеналиева дагы бир жуманын ичинде даярдаган ала кийизин алып келген. Жасаган мээнетинин акыбети кайтып, ал кызыктыруучу сыйлыкка ээ болду. Кийиз алып келдим эле. Кызыктыруучу сыйлыкка татыктуу болдум. Бул кийизди бир жумада жасадым, даярдап, бүтүп. Алып келсем ушинтип байге келинип отурам. Эми бүгүнкү майрам кубанычтуу болуп жатат биз үчүн. Бир жумада жасалды. Жөнүн жууп, тазалап, оюштуруп, антиминтип, чийге салып чыкканча бир жума болду да. Бир жумада даярдап алып келдим. Эми ушу мурастарыбыз, аркабыздагы урпактарыбызга калса экен деп тилек кылам. Мындан сырткары бул күнү улуттук оюндардын бири кыргыз күрөш жана көк бөрү оюндары уюштурулду. Мааракенин соңунда ала кийиз фестивалынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө ыраазычылык каттар тапшырылды. Улуттук оюндардын жеңүүчүлөрүнө да акчалай сыйлыктар тапшырылды. Жалпы байгеси 1 миллион сом болду. Азыр ошол 1 миллион сомду биздин балбандарыбызга тапшыруу аземи болот. Советтер Союзун түңгүрөтүп, мынакей биздин кыргыздын башын бийик көтөрдүрүп, 100 жылдан кийин мына тарых кайталанып атат. Сыйлыгыңыз кут болсун, Айболот. Балдарыбызга сүрөп берип коюңуздар. Чоңдор арасында биринчи орунду багындырган Кара Бууру командасы болду. Байгеси 100 000 сом. Сыйлыкты биздин сыймыктуу агабыз Бегалиев Талас агабыз тапшырып атат. Сүрөп колдоп туруңуздар биздин балбандарды.
Ол жагып тұрыңыздар біздің балбандарға. Мынакей биринчи орунду багындырышты. 2 күндөн бери абдан кызыктуу оюн көрүп беришти.